Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбек кызы. Бүгүн мен сиздерге онлайн корейский интернет магазин болуп таанылган Atomy компаниясынын эң сонун продукциялары боюнча айтып бермекчимин. Азыркы айтып берчү продукциям бул кант диабетине, жүрөк ооруларына, эс тутумду жакшыртууга жана ашыкча салмактан арылууга эң сонун жардамын берген бул Atomy Spirulina баты боюнча болмокчу. Негизи эле бат деген эмне? Ал боюнча маалымат бере кетейин. Бат деген бул биологически активные добавки же биологиялык активдүү кошулмалар деген сөзүнүн кыскартылган айтылышы. Бат деген бул ден соолукка пайда алып келет, бирок дары эмес. Бул азыктык продукт. Ал адамдын күнүмдүк тамактануусундагы жетишпеген витаминдерди толуктап турат. Мисалга, эгерде сизде кандайдыр бир өлчөмдө витаминдер жетишсиз болсо, аны толуктоо үчүн сиз күнүнө 10 килограмм алма же болбосо 5 килограмм сабиз жешиңиз керек болушу мүмкүн. Ал эми 10 килограмм алманы жегендин ордуна алманы сок кылып чыгарып ичсеңиз, ошол эле өлчөмдөгү витаминди ала аласыз. Ал эми ошондой эле баттардагы сок сыяктуу витаминдерин терип алып салынган витаминдердин топтому же болбосо кошумча тамак аш десек болот. Биз өзүбүздүн темабызга кайрылып келели. Бул спирулина деген эмне? Спирулина бул миллиондогон жылдар мурун эле пайда болгон экен, дагы миллион жыл жашаган экен. Жана ал спирулина шелоштуу суулар бетиндеги тропикалык зоналарда өскөн бул жашыл балырлар экен. Ал эми илимий методдордун жардамы менен спирулинаны 1983 жылдардан бери Гавай аралынын жээги Кана деген жеринде 360 000 километр квадрат жерде өстүрүп келишет экен. Спирулина ар кандай пайдалуу заттарга бай. Курамында 2000ден ашуун ар түрдүү организмге керектүү заттар бар экен. Мисалга, аминокислотанын 18 түрү, майдын 15 түрү, минералдардын 13 түрү, витаминдердин 12 түрү, антиоксиданттардын 12 түрү бар экен. Жана алардын ичинен бир нечесин айта кетсем, антиоксиденттерде хлорофилл, каротиноид, фикоцианин, ал эми витаминдерден болсо бул витамин А, витамин С, витамин В1, витамин В2, В6, витамин В12 жана витамин Д жана витамин К витаминдери бар экен. Минералдардан айта кетсек, бул калий, кальций, магний, фосфор, цинк, селен, хром, натрий жана башка көптөгөн витаминдер, минералдар бар экен. Ал эми бул спирулинанын сыртындагы кабыгы болсо, бул капсуласы болсо, микопротеинден жасалгандыгы үчүн организмге бат сиңет экен. Ал эми бул баттын балуулугу болсо, бул бөдөнөнүн жумурткасынан, осетр балыгынан жана кара кызыл икрадан да жогору турат экен. Спирулина деген кайсы ооруларга сунушталат? Кант диабети менен ооруган адамдарга, канды тазалайт, герпес, аллергия, жогорку кан басымга, бронхит, астма, жүрөк ооруларына, боор ооруларына, ошондой эле онкология оорусундагы рак клеткасынын өсүшүн токтотот. Аскандуулукка, өкпө оорусундагы туберкулезго, акыл эс тутумду жакшыртууга, ичеги ооруларга жана зат алмашууну нормалдаштырат. Жана арыктоого жардам берет, майды эритет. Эгер сиз ашыкча эле арык болсоңуз, анда салмак кошууга да жардам берет. Уйку безге жардам берет. Организмди токсин, шлактардан тазалайт. Иммунитетти көтөрөт. Жана алкоголго көз каранды болгон адамдарга да сунуштаса болот. Ошол эле учурда бул косметологияда да кеңири колдонулат. Мисалга, бул беттин терисин жашартат, брыштарды азайтат. Бул жаштыктын элексири катары колдонулат. Жана тамак аштын сиңүүсүн 95%га жакшыртат экен. Ал эми спирулинанын колдонуу жолдорун айта кетсем, күнүнө бир капсуладан 2 мал ичесиз. Негизи эле бул бардык витаминдерди, витаминдүү азыктарды, мөмө жемиштерди
түшкү саат 2ге чейин жесе жакшы таасирин берет, жакшы пайдасын, витаминдерин берет экен. Ал эми бул баттардагы витамин минералдар болгондугу үчүн бул баттарды дагы түшкү саат 2ге чейин ичсеңиз жакшы таасирин берет. Эгерде сиз ороз айында ичип жаткан болсоңуз, анда күнүнө эртең менен 2 капсуладан ичип алсаңыз болот. Ошол эле учурда сиз арыктоо максатында бул батты ичип жаткан болсоңуз, анда сиз тамактанууга чейин жарым саат, 1 саат мурда ичсеңиз жакшы болот. Эгерде тескерисинче сиз салмак кошуу үчүн ичип жаткан болсоңуз, анда сиз тамактануудан кийин же болбосо тамактануу учурунда иче берсеңиз болот. Ушуну менен менин видеом аяктады. Сиздерге пайдалуу, кызыктуу, керектүү маалымат бере алдым деп ойлойм. Сиздер да алып, колдонуп көрүп, эң сонун пайдасын аласыздар деп ишенем. Жана менен болгонуңуздарга баарыңыздарга чоң рахмат. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм жана чоң ийгиликтерди каалайм. Жана албетте каналыма катталып, класс басууну унутпаңыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.